Негизи чектин баарын, жаман нерсени, ушактын баарын бул адам өзү эле курчап алат экен. Сөзсүз түрдө бул адамдардан жакшынакай илимдүү адамдар чыгат. Бул жерде 2-9-уңуз бул жерге убактылуу келип калышы мүмкүн. Жети бирөө болсо дагы абдан жакшы, ийгиликтүү адам бул удачасы бар деп коет да. Саламатсыздарбы? Нурпресс маалымат борборунун көрөрмандары, эфирде бизге кызык рубрикасы, аны мен Айтурган Жапаркулова алып барам. Адам баласынын жашоосу негизи эле сандардан турат экен. Биз төрөлгөн күндөр сандары, биз баскан убакыттагы негизи өзү эле бул сандардан туруп, убакыттагы сандар менен өлчөнөт экен. Негизи эле бул адам баласына сандардын тийгизген таасири канчалык? Мына бүгүн дал ушул теманын үстүндө маек курабыз. Бүгүнкү биздин студиянын коногу нумеролог Мээрим Өмүракунова. Саламатсызбы, Мээрим эже? Кош келипсиз. Алгач эле сизге ыраазычылык биздин чакыруубузга келип бергениңиз үчүн. Анан ушул бизге кызык болуп жатат да, негизи эле сандар бул адамдын жашоосуна таасирин тийгизеби? Келиңиз ушул боюнча. Албетте, сандар менен биз биринчи дегенде эле ошол күнү төрөлөбүз, кайсы күнү төрөлөбүз, керек болсо салмагыбыз дагы, боюбуздун узундугу дагы, медицинада болсо медиктер баланын төрөлгөндүгү боюнча алар шкала менен аларга баа беришет да балдарга. Ошон үчүн сан биздин төрөлгөн күндөн баштап акыркы күнүбүзгө чейин абдан тыгыз байланышта болот. Нумерология менен бул адам өзүнүн жан дүйнөсүн биринчи түшүнөт экен. Чындап мен өзүм туура дал келди. Анан өзүмдүн кемчилик жактарымды дагы карап, ошол жагымды дагы нумерология аркылуу толуктаганга, ошолорду кемчиликтердин баарын жойгонго аракеттендим. Буга чейин мен негизи өзүм медакадемияны бүткөм, 5 жыл окуп, провизор, аптекада да иштедим, неманда. Андан кийин дагы бул орто аналитика жагында да иштедим, аналитикалык борборунда дары-дармектердин баарын текшерип, мен үчүн аябай жакчу да. Ал жерде да сан менен баары аралаш да. Мына негизи эле нумерология баардык жерде кездешет да. Керек болсо айлыгыңды, күндө акчаңды деле, убактыңды деле санай бересиңби? Сансыз чындап жашоо жок деп айтса болот да. Ошондон кийин мен баягы үй бүлө куруп, үйдө болуп калдым. Андан кийин кандайдыр бир чөккөндөй болдум да. Анан өзүмдү издеп баштадым. Акыркы 5 жылдары эң биринчи бул психология сабагынан баштадым. Андан кийин ушу эзотерикага өтүп баштадым. Чындап биринчи китепти алганда мындай денем аябай мындай жакты да, денем мындай дүркүрөп, бир башкача сезимдер болду да. Негизи мектепте окуп жүргөндө математикадан берген эжекебиз, Бурул Айдаралиевна эжекебиз айтчу да. Эгер бул санды чындап аябай жакшы билсе, жакшы бул түшүнсө, кийин бара-бара бул нумерология илим менен адам келечектеги эмне болот, кандай болот, ошол өзүнүн жолдорун билсе, билгенге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет деп айтып калчу да. Кийин ошол айткан эжемдин сөзү эсиме түштү да. Ушул нумерология илим туура эле айтчу экен да деп, анан өзүм да математикага кызыкканымбы. Айтор бул мен жан дүйнөмө жаккан сабак да, илим. Ошо сандар көп нерсени көрсөтүп турат, айтып турат, белги да берип турат, керек болсо. Негизи эле бул 1-ден 9-га чейинби, 10-го чейинби, ошолорго мүнөздөмө бере аласызбы? Мисалы үчүн кыскача айтканда, нумерология, классика нумерология боюнча 1-ден 9-га чейин эле каралат да. Мисалы үчүн 1 менен 10, 28 бул деле барабарга баарын кошуп чыкканда бир санды билдирет. Бул күн, жарык, мындай адамдар лидер болушат, мындай адамдар бат жүрүшөт. Мындайча айтканда күндүү адамдар да, өзүнүн жылуулугун берип турган башкарма адамдар болот, мындай адамдар. Нумерология аркан деген да бар. Ал жерде 22 санга чейин карашат. Ал жерде башкача да. Ал жерде мүнөздөмө башкача, кичине өзгөрүп турат да. Мисалы үчүн 2 деген бул нумерология боюнча ай. Мындай адамдар эмоционалдуу болушат. Көп учурда мындай адамдар өзүн жанагындай, кандай десем, көбүнчө забота деп коет. Багуу, ушундай багыттарды эметиш керек да. Жанындагы адамдарга жакшы мамиле, жылуу мамиле кылуу.
бул эмоционалдуу цифра деп коет. Үчтөр болсо бул адамдар аябай шаңдуу адамдар болот. Көбүнчө бул адамдардын фокусу досторунда болот да, өзүнүн хоббисинде болот. 4 сандагы адамдар болсо, бул адамдар стабилдүү адамдар болот. Мүнөзү аябай токтоо адамдар болот. 5 саны болсо, бул адамдар абдан акылдуу келет. Минус жагын караганда окуусу да келбей калышы мүмкүн да. Көп кездешет менин практикамда. Мисалы үчүн бул кичүү балам 5-октябрда төрөлдү. Чындап нумерологиянын минус жагынан караганда бул баланын тили кеч чыкты. 4,5 жашында чыкты да. Бирок бул бара-бара кийин бул балдар акылдуу болот да, ментально умный дети деп коет. Ошон үчүн бул баланын көбүнчө билимине басым кылыш керек. Сөзсүз түрдө бул адамдардан жакшынакай илимдүү адамдар чыгат. 6 болсо, бул көбүнчө адамдар мындай мода, стиль же болбосо статус болобу, аябай байлыкка, материалдуу дүйнөгө көбүрөөк басым кылчу адамдар болот да. Аябай татынакайда адамдар келишет, жан дүйнөсү болот, мындай творческийлүүдү деп коет. 7 сандагылар болсо, бул адамдар көбүнчө алдыга максат коюп жазыш керек. Жалкоо минуска кеткенде жалкоо болушу мүмкүн. Көбүнчө профессияны жолдоо жүргөн. Эгер бул күнү болсо, бул эртеле автоунаа болушу мүмкүн, же болбосо көп жолдо жүрүшү мүмкүн да. Балким өзүнүн жумушу ошо командировка менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Мындай адамдар көпчүлүктү көп сүйбөйт. Интроверт деп коет мындай адамдарды. Бирок бул адамдар философ, жан дүйнөсү өтө бай, көп ачылып чачылышпайт, абдан акылдуу адамдар келишет. 8дер болсо, 8дер бул оор бастыруктуу адамдар. Бул адамдар көп минуска кеткенде көп чынчылды издеп баштайт да. Бул жер туура эмес болуп калды. Бирок анын негизги милдети келген бул жаны келген кандай сабак алыш керек? Ал көп жерден чындыкты издебей эле коюш керек. Аракеттенбей, бирок өзү ошондой адам болот да, аябай чындыкты сүйгөн, справедливость болуш керек деген адам болот да. Чындык үчүн күрөшкөн адамдар болот. 9дар болсо, бул адамдар абдан акылдуу адамдар келишет, мудрость деп коет. Сизге мындайча суроо бергим келип атат да. Кыргыз элибиз, ата бабаларыбыз байырдан эле бул 7 саны көп жүрүшөт. Ал эми кээ бир айрым мамлекеттерде бул 13 санын мындай бир бактысыз сан катары көрүшөт да. Анан негизи эле бул ушул сандар чын эле ушундайбы? Ал эми нумерологияда бул кандай көз карашта болосуздар ушул сандарга? Эми мен ойлойм, ар бир сан өзүнүн ыйык жакшы энергиясы дагы бар, жана ошондой эле минус жактары да бар. Болгону бул сандардан коркпош керек. Эгер мындай сандарга туш келип калса, көп кайгырып деле кереги жок. 7 саны, мисалы үчүн ата бабалар да атпайсың илгертеден деп. 7 саны чындап айтканда биз үчүн ыйык сан. 7 саны мисалы үчүн астрология илиминен караганда, чакралогия деп да кээ бирлер айтып калышат. 7 чакра бар адамда. Биринчи, бул 2, 1, 3 болуп, бияк 4-чү чакра бул жүрөктүн немеси чакрасы деп коет да, жүрөктүн ачылышы. Бул жерде горловая чакра деп коет. Анан бул жерде 3-чү интуицияга жооп берген. Анан өйдө жакта дагы чоң дагы бир ыйык 7-чи чакра. Мен ойлойм, ошо 7 саны ошондон келип чыккан да. Ал эми кээ бир өлкөдө, мисалы үчүн Кытай өлкөсүндө 13 санын көп жерде колдонушпайт. Себеби дегенде, мисалы үчүн арканды деле карасак, 13 сан деген бул өлүмдүн белгиси да. Бирок 13 сандан коркуп кереги жок. 13 сан деген бул эски нерсенин кетүүсүн талап кылчу сан. Балким мурункудай адамдар бири-бирин кыйнап эле мамиле курса, бул 13 саны эгер жылына түшсө, андай өзгөрүү жакшы бир чоң өзгөрүүлөр келиш керек да. Ошон үчүн коркпош керек бул сандардан. Азыр бизге Мээрим айым менин төрөлгөн жылдарымды карап, алдыдагы 1-2 жылдык божомолду айтып берет. Айтырганына сиз 4-февралда төрөлүп турсуз, 1999 жылы.
Нумерология илиминде биринчи бардык сандарды кошуп чыгат. Плюс жылындагы өзүнчө баарын бирден кошуп чыгыш керек. Мунун баарын кошуп чыкканда 34 саны чыгат. Ал 34 санын бул жерге жазып алалы. Кошумча сан биринчи сан деп коет бул жерде. Ал эми бул 34-тү дагы 3 кошулган 4 кылып кошуп чыгабыз. Бул экинчи кошумча саны болуп таап чыктык. Ал эми бул жерден дагы 34 санынан дагы кеметишибиз керек болуп калат. Андыктан 4кө биринчи сан 0 болгондуктан экинчи сан көбөйтөбүз 2ге. 4 көбөйткөндө 4 жерде 2 8. Ошондо бул жерде 8 кемети кылып жазып алабыз дагы. Негизги саныбыз 26 болуп чыгат. 26 саны бул үчүнчү кошумча саны болуп бул жерге жазылат дагы. Ошол эле 26 санын бул жерге дагы кошо алабыз. 2 кошулган 6. 8 саны таап алабыз дагы. Мына сиздин толук бул жерде формуласы менен чыкты. Ал эми мунун баарын бул Пифагор таблицасына унутпай көчүрүп чыгышыбыз керек. Ар бир ячейка адамдын болгон бул жашоодогу, мисалы үчүн бул биринчи ячейка мүнөзүнө жооп берет, экинчиси болсо энергиясына жооп берет, үчүнчү ячейкасы болсо эме орусча айтканда интерес деп коет. Төртүнчү ден соолук, бешинчиси логика, труд, трудоспособность. Бул жерде жетинчи бул баягы жана айтып кетпедик, алдыда 7 бул удача деп жазылат. 8 болсо долг деп коет. Адам чыдамкайбы, кандай 8дери канча көп болсо ошончо адам аябай чыдамкай, бирок гипер ответственный деп коет да. 9 болсо бул биздин эске тутуусун билдирет. Андан да башка дагы мүнөздөмөлөр бар. Бул жерди карасак, мисалы үчүн бул жерде бирден бирөө, бир деп жазып алабыз. Бул жерге мындай ылдый мындай кетет да. Бир деп жазып алабыз. 2ден санасак 2. 2 деп бул жерге жазабыз. 3 санын карайбыз. 3 саны бирөө. 4 санын карасак, 4 саны дагы 2 экен. 5 санын карадык, 5 саны жок. 6 санынан бирөө. 7ден дагы бирөө. 7 бирөө болсо дагы абдан жакшы, ийгиликтүү адам, бул удачасы бар деп коет да. 8 саныңыздан бирөө, бул да жакшы. 9дан болсо 3. Сиздин эске тутумуңуз абдан күчтүү, мындайча айтканда. Бул жерде энергияңызды карасак, сиз аябай эмоционал, мындай энергияңыз баланс. Дайыма 4 бөкөнү кошкондо бул адамдар астына көп максаттарды коюп, ошого жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деген сөз. 4 деген бул ден соолукту билдирет. Ден соолугуңуз дагы сиз төрөлгөндө эле ден соолугуңуз жаратылыштан алганда эле ден соолугуңуз жакшы. Бул жерде 5 минус атпайсызбы? Ошо жана минус болуп калган жерлерди плюска айландырганга аракет кылыш керек. Андыктан бул плюска айландырганга дагы көптөгөн рекомендациялар берилет. Мындай эле жөнөкөй нерсени алганда, шахмат болобу, кроссворд болобу, ошолордун баарын же өзүңүздүн профессияңыз аркылуу бул жерди плюска айландырып алсаңыз да болот. Бул жерде дагы 9 бар экен, негизи нумерологдор дагы эсептегенде бул жерде 2 9уңуз бул жерге убактылуу келип калышы мүмкүн. Ошондо сиздин мындайча айтканда гармоничная карта деп коет да. Нумерология илими боюнча акчанын кодун да билсе болот да. Ар бир адамдын төрөлгөндүн датасы боюнча, төрөлгөн күнү боюнча ошол акча коду чыгарса болот. Аны биз кандай чыгарабыз? Мисалы үчүн сиздикин алалы. Сиздикин алсак, мисалы үчүн бул жерде 0 4. Биринчи экөөнү кошуп аласыздар. Бул биринчи. Биринчи саныбыз 4 болду. Экинчи санды табабыз. 0 плюс 2. Бул жерде 2. Бул жерге 2-ни жазабыз. Үчүнчү саныбыз. Жылыбызды кошуп чыгабыз. Мунун баарын кошкондо
Бизде 28 саны келип чыгат экен. Бул 28 санын дагы кошуп чыгабыз. Кошкондо 10 саны келип чыгат. Дагы бул 10 санын дагы кошобуз. 1 деген санга жетиш керек да. Сиздики бул жерде 3-чү саныңыз 1. Эми дагы 4-чүсү болсо 4 кошулган бул сандардын баарын бири-бирине кошуп чыгышыңыз керек болуп калат. 2 плюс 1. Баарынын суммасы 7. 7 санын бул жерге 4-чү 7 санын кошобуз. Мына сиздин акча кодуңуз 4217. Бул кодду сиз телефонуңуздун паролуна коесузбу же банктан барып карточка алганда ошол жерге паролду коесузбу? Негизи эле көп жерге колдоно берсеңиз болот. Негизи бул акчанын кодун көп жерге колдонсоңуз келечекте бул сизге акчанын булагын алып келчү ачуучу код деп эсептелет. Андыктан жакшы колдоно бериңиз. Акча көп келип турсун. Негизи эле бул жашоо адам заты, Кудай жаратканда адам затын бактылуу болсун деп жараткан. Негизи чектин баарын, жаман нерсени, ушактын баарын бул адам өзү эле курчап алат экен да. Ошон үчүн бул жаман адаттардан арылып, болушунча жакшы адаттарды камтып, өзүңө жакшы жолго түшүп, жакшы адамдар менен курчап, өзүңдү жакшы тарбиялап, жакшы оюңдун баарын жеткендей кылып, өзүңдүн максаттарың баарын жеткендей кылып жашаган бул эң чоң рахат болуп билинет экен да. Мээрим айым, биздин чакыруубузга келип, ушинтип түшүндүрүп, бизге баарын айтып бергениңиз үчүн сизге дагы бир жолу чоң рахмат жана ыраазычылык билдиребиз. Кичине болсо дагы биздин көрөрмандар ушул илимди бир аз болсо түшүндү деген ойдобуз. Ал эми биздин кийинки көрсөтүүгө чейин саламатта болуңуздар.